сак чоксо ошо төрткөй. Ошону балдарыңар жеп атат. Мен силерге мындай айтайын. Катуу айтсам кечирип койгула. Мына Ак Суу районунун жатак үйүнө, балдардын жатак мектебине кайра келдик. Ошо директордун тарапташтары буга чейин иштеп кеткен аксакал эжелер, байкелер дагы чогулуп, буга чейин директордун жакшы мамилесин көрүп келгенбиз деп. Буга чейин бул эске сала кетсем балдардын үйү болгон, детдом болгон. Ошол кезден бери директор 20 канча жылдан бери иштейт экен, 22-20 жылдан бери иштейт экен. Ошо балдарга көптөгөн эмгегибиз бар эле, бул директордун көптөгөн эмгеги бар эле. Ошонун баары бир тыйынга татыбай, бир иши менен баары жабылып калды деп ошо тарапташтары чогулуптур. Ошол Жангороз Ганиметовичтин инициативасы менен ачылганда, анан биз жөн эле ачылып атат деп сүйүнүп, бул ким Разия бар болчу, мен бар болчумун, 17 киши иштедик, 17синде башталды, 17 киши болуп жүрдүк. Тыттынып иштедик да, бекер, биз плотно жармай иштедик. Ушуя тиги тазалап, актап, жөнү сүрүп, эч тиги акча доолобай эле. Анан кенедей зарплат 1000 сом менен биз андан кийин анан иштеп 6 жыл иштедик. 6 жылдан кийин анан ушу Жеңишгүл Карабековна талчыбактай ийилип, бичке жаш кыз келди. Анан мен айттым, борум ооруду. Жеңишгүл Карабековна, бияка эмне келдиңиз, турмушка чыкпай каласыз. Бу деген чоң үй бүлө деп аталат. Эми сиз бияктан чыкпай каласыз, үйүңүзгө да кете албай каласыз. Сизге убал болот го. Айткандай эле мына турмушка чыкпай калды. Эми болот да, чатак болот. Мен деле кээде таанычымын Жеңишгүл Карабековна. Кайра эле ошол жерден чечип алчубуз үй бүлө болгондон кийин. Анан ушул жерде түптөгөн действительно Жеңишгүл Карабековна болду да. Андан кийин анан баягы бут тозгондор ушул эле дейсиңерби? Бут тозгондор көп болду. Тияктан жабабыз, бияктан жабабыз дегендер аябай эле көп болду. Анан ошонун баарын акыры максаттарына жетип жапты. А биз ошо жапкычакты биринчи орунда бербей келдик. Республика боюнча дайыма биринчи орунда алчубуз. 2019-жылы жабылды детдом. Андан кийин 2019-жылдан 2021-жылга чейин ушу жерди карап, эчтекени удатпай, талкалатпай, сармадай сактап, көзүнүн карегинен кайтарып жакшы материалдык, техникалык бүт баарын карап турдук. Өзүңөр келип көргүлөчү, бүт жерде жаркырап, орду менен, жай менен турат. Бул да директордун эмгеги. 2021-жылы балдар үйү жатак интернат ачылды. Буну да өзү чуркап жүрүп, жанталашып, өзүнүн күчү менен аштырып алды. Эми ал бул мектепте, интернатта жарым жетим анан турмушу оор балдар окушат экен. Бул ачылганда биз сүйүндүк, балдар талалап, күчөлөп калбады беле. Бул да директордун эмгеги. Сиз кимсиз? Мен Жеңишгүл Карабековна менен 22 жыл иштеп кеткен жерде. Мен жаман сөзүн уккан жокмун. Мен айткандай дегендей кылчубуз. Бирок эми тартип бардык жерде бар да тартип деген. Мен жаман жагын көргөн жокмун. Ушул эмеге жеткизген ушу Жеңишгүл Карабековна. Мына биз азыр мен пенсиядамын, үйдөмүн. Дагы жумушка келиңиз дегенден кийин келген жокмун. Мен өзүм ооруп атам, бутум ооруп атат деп келе алган жокмун. Жаман сөз айта албайм бул кишиге. Алтан туура жүрөт бул киши. Бул жана айтып эметип кеткенде туура эмес деп эле ойлоп атам. Аны уккандан кийин шок болуп кадимкидей оорудум. Басып келейин деп келе алган жокмун. Бутум ооруйт, өзүм дагы араам эле. Мен деле бул жерде көп жылдан бери иштейм. Мурун детский дом кезинде деле иштечимин. Андан кийин жабылып калды ошол жерде. Андан кийин кайра келдик. Кайра дагы иштеп атам. 15-16 жыл болуп калды мен иштегениме. Мен деле эмнени айтат элем эми? Жеңишгүл Карабековнанын жаман жагын көргөн жокмун. Ошончо жылдан бери иштеп, жаман сөзүн уккан жокмун. Мындай тилдеп, сен мындайсың, сен тилдейсиң деген жокмун. Жумушту алып барат, тартип күчтүү бул жерде. Тазалыкка көнгөнбүз, баарыбыз ошо жумушка көнгөнбүз, ошол тартипке көнгөнбүз. Тазалык, билим баардык жагынан бул кишиники жакшы баардыгы. Мен жаман деп айта албайм, жаманчылык көргөн жокмун. Так бул чатак эмнеден чыгып кеткенин мен деле түшүнгөн жокмун. Менин как раз менин бош менин болчу, үйдөн угуп алып,
эле бияка келип сводникке деп билип алган ушактан угуп мен шок болдум да. Мындай эме болуп атканынчы. Анан мен деле ошо ынтымакка чакырат элем кыздарды. Эмне болуп атышат билбейм. Жакшы эле болуп кетсе деп тилейбиз аягы. Жакшы менен бүтө экен деп. Менин атым Чынара. Мен бул мектеп интернат ачылганда келгенбиз. Биз келгенде мурун иштеп кеткен эжекелер айткандай, биякта баардыгы кандай болсо ошондой турган экен да. Даже бул техперсонал таң калып, биз сыгып кеттик эле, ушул тряпкаларды биз буяка коюп кеттик эле деп ошонусунан өйдө турган да. Менин оюмча бул киши болбосо ошол 3 жылда таланып, толонуп, бияк эчтеке калмак эмес да. Анан ал деген зор эмгек да. Анан ушул болгон окуя боюнча менин оюм бул коллективдин ыркын кетирип, ынтымагын кетирип, аябай жаман иш болду. Биякта бир эле жактуу материал кетип атат интернетке. Бир эле жактын эле мнениясы, ою болуп атат. Бул мен ойлойм туура эмес. Мына элдин көзүнчө баптисттер тууралуу деп койду эле. Баптисттердин китебин деп ошону айтып койсоңуз эмне болду эле? Эми 2021-жылы биздин Ак Суу жатак мектеп интернатына бүт бардыгы мен спонсорлорду тартып сурадым. Ушу балдарга белек-бечкет болсо депчи. Баягы эми бул жерде кээ бир ата энелердин колунда бар, кээ бирөөнүн колунда жок. Ошон үчүн бардыгы балдар сыяктуу эле подарка алса экен деп. Анан Кумтөрдөн келди подарка. Рай администрациядан келди. Жөнөкөй эле сизге окшогон жарандар келип ушу балдарга подарка берип атты. Ошол сыяктуу эле биздин Ак Суу реабилитационный центрдан келдик деп 4 адам келди. Бизге ушундай биз белек-бечкет берет элек депчү. Ооба алып келгиле деп макулдугумду бердим. Ал жерде ошол бир коробка экен, тышы коздолгон. Анын биздин сотрудниктерге да берди, жапы, токойнжо алды, баарына эле алдыңар да, баардык бүт сотрудниктерге, сотрудниктин балдарын да кошуп коюңуз эже деди. Макул деп сотрудниктин балдары да кошулду ал жерге. Анан подарканын үстүнө бир китеп коюп коюптур. Ал китеп жөнөкөй эле мындай ичин ачсак, мындай кооз китеп экен. Ичинде мындай сүрөттөрү бар, адамдын сүрөтү бар экен, тоонун, суунун сүрөттөрү баягы сүрөт бар экен. А менин балдарым болсо 1-класстан 4-класска чейинки эле балдар. Ал китепти окуй турган эле немеси жок. Балдар эмес, уш жердеги сотрудниктер деле баягы коробканы ачып алып, ичиндеги эмени алып башташты да, жанагы подаркаларды. Ичинде эми карандаш бар экен, зубный паста, сампун, перчатка, анпунлардын бүт бардыгы бар экен. Ошонун бүт бардыгын балдар карап алышты. А биз болсо биз карап бүткөндөн кийин анан үстүн карасак, балдардын үстүндө китеп бар экен. Ошол китепти алып карасак, ошондой китеп экен. А китептен кийин мен сотрудникке айттым, бул китепти алып карайлыкчы эмнеге китеп экен. Биздин программага туура эмес китеп экен. Алып анын баарын балдардын колдорунан алдык китептерди алып туруп завучтун кабинетине койдук, жыйнатып. Андан кийин макулатурага өткөзүп бердик аны. Ал балдардын колуна эч кандай китеп жеткен жок, балдар окуган жок аны. Бир балдарга туура эмес деле, мондай туура эмес китеп деп деле айта албайм мен. Эми анын ичинде раскраска экен да мындай. Анан бирок баягы диний жактагы немеге деп ойлоготук. Бул биз светский мамлекет болгон себептен диний эчтеке окутпай элесиңер бияктан, Жок, эчтеке окутпайт. Атайын эчтеке албай элесиңер. Куранда окулбайт, эчтеке окулбайт. Балдардын колуна эчтеке жеткен жок. Диний китептер окулбайт. Диний китептер окулган жок. Ал эми подаркасын болсо, ооба, подаркасын алдык. Балдар подарка алсын, жаңы жылда подарка алсын. Биз любой эле киши келсе подаркасын, эгерде ошо балдарга зыяны тийбеген нерсе болсо, карап көрүп, аны дагы ошо просрочный болуп кетсе, аны ала албайбыз. Баягы туура эмес немелер болуп кетсе, аны ала албайбыз. Балдарга окуу курал болсо, керек болсо носки болсо дагы, кийим болсо деле биз алып балдарга убагында таратып беребиз. Азыр деле принимать этесиңер. Азыр деле келсе, эгер сөзсүз эле любой жарандын күн жардамын алганга биз макулбуз. Балдар үчүн эгерде туура болсо. Саламатсыздар. Комиссия берсеңер байке. Министерстводан келишти. Министерстводан келишти. Министерстводан.
Мыкты комиссия. Жактабы. Министерстводон келгенер эжекелер, жакшы. Мына бакта министерстводон келип турушу. Ак суу жатак үйүнө өзүнчө комиссиялар. Мен булар өздөрү чечип алат деген үмүттөмүн.